Allah subhanahu wa ta'ala özünün merimlülüğü menen, bereşendigi menen bizdin kim ekenibizge karabay turup, bizdin akılыбызга sıybagan çeksiz jakşılıktары менен ушул күнгө жеткизип атат. Бул күндөгү артыкчылык башка жума күндөргө караганда өзгөчө. Себеби бүгүнкү күнгү жума күн өзгөчө шариятта белгиленген, мусулмандар үчүн өзгөчөлөп берилген ыйык күн, Рамазан айы. Бул жакшылыктардын бардыгы бир учурга биригиши жана ушул жакшылыктар бириккен учурда биздин да бар болгондугубуз бул Аллах Тааланын гана жакшылыгы да. Аллах субханаху ва таала адам баласына дайым жакшылык кылууга мүмкүнчүлүк берип турат. Анан аягында кыямат күнү ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга күчү жетип туруп пайдаланбагандыгы үчүн анан сурак алат да. Мүмкүнчүлүк бербей эле сурак алганда, анда кичине суралып жаткандар кыжалат болуп калышы мүмкүн эле. Жок, Аллах Таала андай кылган жок. Мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Аллах Таалага болгон ибадатыбыз, дүйнөгө келген максатыбыз эң мыкты деңгээлде ишке ашышы үчүн Аллах Таала шарттарды түзүп берген. Бизден өзү Аллах талап кылган нерсе жакшы ибадат. Эң мыкты кылып туруп Аллах Таалага ибадат кылсак, биз Аллах Таалага жаккан болобуз. Көп ибадат эмес. Эгер азды дагы жакшылап аткарган болсоңуз, көбөйтүштү Аллах өз жоопкерчилигине алган. Ал жагын мен көбөйтүп берем дейт. Сен бирди берсең 10ду, кааласам 700дөн 700 миң эсеге чейин мен көбөйтөм дейт. Ошол үчүн бизден талап кылынган нерсе эң жакшы ибадаттарды Аллах буйруган, ошолорду эң жакшы деңгээлде аткарып берүү да. Көп ибадат кылуу бизден талап кылынган эмес, эң жакшысын. Кандай эле көп тамак жесеңиз ден соолукка пайда эмес. Жакшы тамак жесеңиз, күчтүү тамак жесеңиз ден соолугуңузга пайда. Ошол сыяктуу ибадаттардын дагы эң мыкты аткарылгандыгы. Айша радыйаллаху анха риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бирөө келип сурап атат. Аллахтын элчиси, Аллах Таалага эң бир сүйкүмдүү, бир жагымдуу амал барбы? Өзү Аллах буйруган, пайгамбарыбыз көргөзүп берген амалдардын бардыгы Аллахка жагат да. Пайгамбарыбыз Аллахка жакпаган нерсени Аллах сактасын аткарган эмес. Бардыгы Аллахка жагат. Бул кишинин суроосуна пайгамбарыбыз башкача жооп берди. Аллахка эң сүйкүмдүүсү аз болсо дагы туруктуу болгон амал Аллахка жагат деди. Туруктуу, аз болсо дагы мыкты аткарылган ибадат Аллахка жагат. Аллах Таала өзү көбөйтүп бере берет. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Рамазан айында аткарган мына жума намазы, парз намаз, парз ибадатты аткаргандыгыбыз үчүн Рамазандан башка учурдагыдан 70 жолу Аллах Таала сообун көбөйтүп берип атат. Ушул жума күндүн сооп сыйлыгы. Өзү жума күндөгү кылынган ибадат башка күндөргө караганда артык. Рамазан айындагы аткарылган жума башка жумалардан артык. Аллах аны көбөйтүп берип атат. Эгерде ошол жума намазды эң мыкты кылып аткарган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жума намазы мыкты болушун хадисте мындайча баяндайт. Айтылып аткан сөздөрдү ким кулак төшөп уккан болсо, башка нерселер менен алек болгон эмес болсо, эми бизде азыр мечиттерде килем салынган, мурдакы доордо пайгамбарыбыздын доорунда жөн эле кум төшөлгөн, таштарда болгон, ошол ташты ойноп отурган адамдар, ал ойногон эле келип туруп ага сооп сыйлык жок деп дагы пайгамбарыбыз айткан. Бүгүн эч ким таш ойнобойт го, бирок башка нерселер менен алек болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн бул жума күндөгү эң мыкты кылып аткара турган болсок, Аллах андан да көбөйтүп бергенге, ал Аллах Тааланын берешендүүлүгү чексиз. Пенде бул дүйнөдө өмүрү кыска. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчө үммөтүндө өмүр кыска. Канча жашасак дагы ушу жашабагандай эле боло беребиз. Аз болгондой эле, тез эле картайып кеткендей эле, тез эле өмүр өтүп кеткендей сезиле берет. Эмне үчүн десе, себеби биз пайдаланбагандыктан да. Кайсыладан пайдаланган болсо, анын берекесин көрөт. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, менин үммөтүмдүн өмүрү 60-70 жылдын аралыгында. Болгону ошончо эле. Анын дагы бир канчасы уктап өтүп кетет, бир канчасы башка зарылчылык, муктаждыктар менен өтүп кетет. Ибадатка өтө аз убакыт калат. Ал эми адам баласы ошол аз убакыттын ичинде Аллах Тааланы ыраазы кылууга аракет жасашы керек. Жана мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланса, Аллах Таала жүздөгөн жылдар, миңдеген жылдар жашагандардан дагы көбүрөөк даража берет да.
Ошол сыйлык даражага жетип алыш үчүн Аллах Таала биздин ибадаттарды көбөйтүүдө эки нерсени тандаган. Биринчи нерсе, адам кылып жаткан ибадатындагы мөөнөт убакыттарга көңүл бурса, ушул жагынан дагы пайдага көбүрөөк жетип, мүмкүнчүлүктөн жакшыраак пайдаланып алат. Мисалы үчүн, Рамазан айы, ошондой эле Кадыр түнү, Кадыр кечесинде аткарылган ибадат 1000 айдагы ибадаттан да жакшыраак дейт. Жана ошол сыяктуу убакыттар, тахажжуд убактысында кылынган ибадаттын өзгөчөлүгү, ар бир убакыт мусулманга ошол убакыттарды көзөмөлдөп өткөрүп жибербөө милдеттендирилген да. Ошол үчүн Аллах Тааланы көп эстөө, зикир кылуу дагы эң жакшы ибадат. Эмнеге? Аллахты эстеп атып, эмне кылышыңыз керек экени эсиңизге түшүп кетет да. Ошол үчүн зикир эң көп талап кылынган нерсе. Андан кийин пенденин ибадатын дагы да көбөйтүш үчүн Аллах Таала пендесине көбүрөөк сыйлык берүүгө мүмкүнчүлүк катары орундарды тандаган. Үйүңүздө окуган парз намаздан караганда мечитке келсеңиз 27 эсе сооп көбүрөөк болот атат. Орундарга жараша. Ошондой эле Меккеде Харам мечитинде намаз окусаңыз, анын сообу эң эле мыкты, эң эле көп берилген сооп сыйлык ал жакта. Меккеде Харам мечитинде окулган намаздын жарымы пайгамбарыбыздын мечитинде окусаңыз, орундар. Кандай эле биз соода сатыкта ушул эки нерсеге көңүл бургандай. Кээ бир буюмдар бар, бир жерлерде арзан, башка жакта кымбат. Алып ошол жака барып сатасыз. Пайда көрөсүз. Кээ бир учурлар бар, ал учурларды биз сезон деп атап койгонбуз. Ошол учурда соода менен алектенсең көбүрөөк пайда табасың. Кудум эле ушул эле нерсе. Шариятта Аллах Таала биздин табиятыбызга, мүнөзүбүзгө ылайык кылып өкүмдөрдү берген да. Кандай соода сатыгың үчүн мыкты орундарды, арзан сатылган жана кымбат сатылган жерлерди жакшы билгениңдей, буюмдардын арзан жана кымбат учур сезонун так билгениңдей, дүнүйөгө эмнеге жаралган болсоң, анын дагы сезонун билип алгын пендем деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушул нерселерге багыт берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой мыкты жерлер жана мыкты убакыттарды бизге баяндаган. Эмнеге? Дүнүйөгө келгендеги максатты мыкты аткарып алышыбыз үчүн. Ошондой мыкты учурларда турабыз. Ыйык Рамазан, Рамазандын ыйыктыгы негизи эле шариаттагы кайсыл бир убакыт же кайсыл бир жер ыйык дейилген болсо, ал жердеги өзү эмне ыйык өзү? Рамазан ыйык. Эмнеси ыйык десе, Рамазандын кадырын билип, мүмкүнчүлүктөн пайдалансаң, ошондо бир ыйык иш кылган болосуң дейт. Рамазан ыйык экен деп колун кабыштырып отура берген адам, о Рамазандын ыйыктыгына жетпейт. Кандай тамактын даамдуулугун өзүңүзгө салганда билгендей, Рамазандын ыйыктыгын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көңүл бургула деп баяндаган нерселерге көңүл буруу менен гана сезе аласыз да. Жөн гана Рамазандын ыйыктыгы сезилиши адам баласына кыйын. Ошол үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына ошол Рамазан айынын ыйыктыгын, өзгөчөлүгүн жакшыраак сезип, ушул мындайча айтканда бир жөнөкөй кылып, сезондон жакшы пайдаланыш үчүн эмне кылыш керек да? Мисалы, кышкы сезондон пайдаланыш үчүн кышкы кийимди сатыш керек да. Жайкын алып чыгып алсаңыз эч ким албайт аны. Ошондой Рамазан айынын сезонунан эмне кылып пайдалансак болот деген суроо бериле электе Пайгамбарыбыз өзү айтып атат. Вастактиру фихи арбаа хисалин. Силер бул айда 4 нерсени көбөйткүлө дейт. 4 нерсени көбөйтсөңүз, сиз Рамазан айындагы чоң пайдаларга жетип алган сиз болосуз. Сизден башка ким ушуларды көбөйтсө, ошол гана болушу мүмкүн, башкалар бул жакшылыкка жетпейт. Ал 4 нерсе эмне экени аябай кыйын болсо керек деп ойлобош керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн Кур'ан-ы Каримде Рамазан айы тууралуу айтып атып Аллах Таала айтат: "Юридуллаху бикумул юср." Аллах силерге жеңилдикти каалайт. Аллах силерге кыйынлыкты, оор кылышты, бир машакат, кыйынчылыкты каалабайт. Намаз, орозо, зекет, ажылык, башкаларга жакшы мамиле, мунун бардыгы ушу жашоонун жеңилдетиш үчүн, бул кыйнаш үчүн эмес. Ошол үчүн Аллах Таала айтат, Аллах силерге жеңилдик каалап атат. Ушул айда мыкты пайдаланыш үчүн, эң чоң кирешелерге, жакшылыктарга жетип алыш үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, силер 4 нерсени көбөйтсөңөр, ошондо Аллах Тааланын алдында көп нерсеге жетип аласыңар. Эмнеге көбөйтүшүбүз керек? Биз себеби мындай ынсап менен деле карасаң өзү көбөйтүш керек да ибадаттарды. Себеби Аллах көбөйтүп атпайбы? Парзыңды 70 парзга, нафилиңди парзга көбөйтүп атат. Аткарган ибадатыңдан сооп сыйлыктарын башкалар учурдага караганда көбөйтүп атат.
Mehrimin dağı köbeydi atat. Beyiştin eşigini açıp koygon, tozoktun eşigini jabıp koygon. Gün sayın pendelerini keçirip atat. Allah taraptan uşunday jakşılıklar köbeygöндөн kийин эми пенде болуп кичине ынсап кылып туруп мен деле кичине көбөйтөйүн деп калыш керек да. Ошол үчүн көбөйтүш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Хаслатайни турдуна бихима раббакум." Эки нерсе менен аткарып ошону көбөйтүп алсаңар, эң негизги дүйнөдөгү биздин кыйынчылык, кыжалатчылыгыбыз чечилет. Ал эмне? Аллахты ыраазы кылып алабыз. Экөөнү аткарсаңар, Аллах силерден ыраазы болот. Аллах ыраазы болсо эмне болот? Болду, жашоо жеңил. Негизги чечим чыгаруучу зат сизден ыраазы. Жашоо жеңил. Эми сизде кыжалатчылык жок. Кыямат күндө жарык жүз менен бара бересиз. Чечим чыгаруучу, каардуу, адилеттүү падыша сизден ыраазы да. Болду эмне кыжалатчылык? Ошол эки нерсени көбөйтсөңөр, Раббиңер силерден ыраазы болот дейт. Ва хаслатайни, дагы эки нерсе көбөйтүш керек. Өзү аны көбөйт дебесе деле көбөйтүшүңөр керек болчу өзү дейт. Ла гина бикум анхума, аны көбөйтпөй аргыңар жок силердин дейт. Эми ушул көбөйтүш керек болгон нерселерге бирден токтолсок, биринчиси силер дейт пайгамбарыбыз: "Фашахадату алла илаха иллаллах", Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигин айтып ушул сөздү көбөйткүлө дейт. Ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мааниси ушундай. Ушул сөздү көбөйтүшүбүз керек экен ушул ыйык Рамазан айында. Таравих тасбихинде дагы байкасаңыздар, акыркы бөлүгүндө ушуну айтат. Ла илаха иллаллахты айтат, андан кийин Аллахтан бейиш сурайбыз, тозоктон сактык тилейбиз, истигфар. Мына ушул 4 нерсе болчу бул. Аллахтын жалгыздыгын айткыла. Эмнеге? Ушунча жакшылыкты ким берип атат сизге? Аллах берип атат да. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат: "Афдалу зикри ла илаха иллаллах." Эң мыкты зикир, эң Аллахка жагымдуу зикир мына ушул зикир. Ла илаха иллаллах деген зикир. Бул бардык Аллах Тааланын сизге кылган жакшылыктарын моюндап, өзүңүздүн кемчиликтериңизди моюнга алып, Аллахты аруулаганга барабар да. Аллахка эң жагымдуу мактоо ушул да. Аллах сен өзүң эле ушу жалгызсың да. Бардыгына өзүң жалгыз жетишесиң. Сенин кемчилигиң жок. Баягы бир чоңураак ишти жасаган болсоңуз, адамдар айтат го, өзүң эле кылдыңбы дейт. Өзүм кылдым, өзүң кылдыңбы? Жалгыз кылгандык бир иштерде. Артыкчылык болсо, муну 7 кабат асман үстүңүздө турган, астыңызда турган 7 кабат жер, айлана чөйрө мончо түрдүү бири-бирине окшоо болгон жүздөр, бири-бирине окшоо болгон мүнөздөр, ушунун бардыгын өзүң эле жаратып койгонсуң Алла. Ла илаха иллаллах. Алла сенен башка сыйынууга татыктуу зат жок. Сенен башка мен корко турган, сурана турган, жалына турган, жагынганга аракет кыла турган башка эч ким жок, Алла сенсиң. Неге бул зикир эң мыкты зикир? Себеби ислам дининдеги бардык өкүмдөр ушул зикирдин үстүнө негизделет. Bir adam namaz okuyup, orozo karmayıp, acılık kılat, bardık şariatın amalları 99% atkarıp, bir öz olgan la ilahe illallah da aytpadı. Ne oldu? Anın ibadatı bayakı biri yok, köp nölge okşoş da. Bir bol bolsa al nöldürüm, ne gereği var? Kança nöl jaz, barakты толтуруп nöl жазбайсыз, bunun ne faydası var? Oşondoy ele, bu kelime bul dindegi amaldarыбыздын biri de. Allah Taala'ga жалгыз ekendигине ишенүү, Аллахтын шериги жок ekendигин оозуңузда ишенебиз тура, бирок тилиңизден дагы айтып коюңуз. Аллах жагат. Аллахка жагат бул нерсе. Балаңыз сизди жакшы көрөрүнө сиз ишенесиз, бирок бир оозунан айтып койсо башкача болот го, туурабы? Ата, мен сизди жакшы көрөм десе, кандай болот? Жакшы. Билесиз аны, билбейсизби? Жаман көрөт деп ойлодуңуз беле? Жакшы көрөт, бирок айтылганда башкача да. Ла илаха иллаллахка мен ишенем, эми айта бериш керек. Айта бериш керек. Кайра айта бериш керек. Себеби ушуну айткандыгыбыз үчүн мына асман жер турат. Качан ушул келимени айтуучулар жок болгондо, Аллах Таала Исрафил алейхиссаламга буйрат. Исрафил алейхиссалам Сурнайды үйлөгөндө бул асман жер жарылып жок болуп кетет да. Ушул келимени айтуучулар бар болгондугу үчүн мусулмандар үчүн башка нерселер жашоо жүргүзүп жатат бүгүнкү күндө. Ошондуктан ушунча жакшылык кылган, Рамазанда мага парзды аткарсам 70 парзды берген сенсиң Алла. Сенден башка эч ким муну бере албайт болчу, мен муну билем, мойнума алам деп ар бир жашооңуздагы нерсе. Бала чакаңызды көрдүңүз. Алла ушуларды сен бергенсиң. Канча адам бар жок баласы. Алла сен бердиң ушуну. Байлыгыңыз, бийлигиңиз, эмнеңиз, ден соолугуңуз эчтеке көзүңүзгө көрүнбөсө, көзүңүздү жумуп туруп кайра ачыңыз. Ушундай көз жумуп ачырган Алла сенсиң.
Senden başka hiç kim bunu kıla albaydı. Dep Allah Taala'nın жалгыздыгын ayta berебиz. La ilahe illallah. Özübüz aytabız. Çoğup oturup kalsak, joro joldoştorго aytabız. Kara Allah жалгыз. Ушунун бардыгын Allah кылып атат. Allah'a en süykümdü söz mına uşul da. En jagımdуу söz mına uşul. Allah'a başkalarda Allah'a çakırgandan dağı başka bir jagımdуу söz yok deydi. En mıktı söz uşul. Oşol üçün bul kelimeni köýüt etkemiz. La ilahe illallah. Ne üçün? Sebebi bul en mıktı zikir. Zikir kılgandar Allah'tın aldığında tirүү siyaktı da. Zikir kılbaganlar ölüktөy. Adamlar kimge köngül burat? Tirүү adamga köngül burat. Ölüp kalgan adamga köngül burup berele nerse juup durup kepindep gömüp koyuş gerek boldu. Tirүү adamdargaçı kelse sıylaş gerek, oturam dese orun beriş gerek, süйлөшсөң жылуу süйлöş gerek, kapagıza geçirip koyuş gerek, tirүүлөрgө жакшы мамиле да. Oşol üçün bizdin Allah'tın aldığında tirүү ekendigimiz, Allah'ты süýgön ekenimizin belgisi, Allah'tın atın köp süйлөy beriş gerek, köp ayta beriş gerek. La ilahe illallah. Balkim uşunun sebebinен Allah Taala kalgan 11 ayga sizge uşul zikirdi köp aytıp жүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Kalgan ömrüңүздүн köpçülük bölүгүндө uşul zikir менен алек болуп анан өлөр алдында la ilahe illallah деген бойдон дүнүйөдөн өткөн болсок түптүз бейиш күтүп турат да. Oşol üçün bul kelimeni köýtөs. Andan kinkisi fatastagfiruna rabbakum, Rabbingерден keçirim suraysыңар. Allah özü keçiregenge bir şılto ele izdep turat bulaydaç. Biri adamdardın oşol tarawihge kelip tarawih namazını okugandygy üçün, orozo karmagandygy üçün Allah keçirip atat. Allah keçirүү ayı bolup atat da. Keçirүү tozokton boşotu, keçirүү tozokton boşotu bolup atat. Allah uşunday bereşendик kılıp atkanda Allah'ın razı kılış üçün biz dağı şu keçirilip atkan günөөbüzdü özü moynubuzga alabız, Allah şu bizden getdi dep bildirip durup astagfirullah, astagfirullah keçki mal, oğuz japkandan kийинки mal en jakşı zikir üçün, istiğfar üçün en jakşı vakit oşondo ele oğuz açkanга jakın asırdan keyin dağı aytыңыз. Oğuz jabap alıp astagfirullah. Orozo karmap astagfirullah dep atasiz. Jakşı iş atkarıp turup Allah'tan keçirim surap atasiz. Bul sizin ıhlasdуулугуңуздун, Allah'a berilgendиңиздин maanisi Allah'a jagat da. Periştelerge aytat, "O karaç, menin ökümümdü atkarıp dagı menden keçirim surap atat." Bir adam sizge jakşı muamele kılıp bir tamak aş berip, "Keçirip koyuңuz hem jakşırak tamak bere albadım" dese özüңüz içten ele razı bolasiz go. Bergeniңizге рахмат, өзү бербегениңизде эмне кылат элем деп жакшы bir сөздөр менен күтүп алабыз. Жакшы маанай менен кабыл алабыз. Ошол сыяктуу Allah Taala ушу сери өкүмүңдү аткарып атам, орозо кармап атам, бирок кечирип кой. Allah Taala периштелерге айтат, "Ey, mo пендемди карагылачы. Бул аны кечире турган Раббиси бар экендигин билип кечирим сурап атат. Күбө болгула мен ушунун баардык күнөөсүн кечирип койдум" дейт. Жеңил амал. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар да. Бала дагы атасынан акча сураганда мүмкүнчүлүк издейт го. Атасы маанайы жакшы, сүйүнүп турганда акырма ата акча бересиз бизе. Макул балам дейт. Ачуусу келип турган маалда барса, акчанын ордуна акчаны эмес, акчанын цифрасын алып алышы мүмкүн да бетине. Башка нерсе алып алат да. Бул учур Allah разы болуп турган учур да. Allah пенделердин ушунча адам орозо кармаганын көрүп, сүйүнүп турган учурда Allah men da keçirip koyçu deseniz Allah sүйүнгөн бойдон сизди кечирет. Күнөөлөр кечириле турган. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, силер Аллахтан кечирим сураганды көп өткүлө. Allah'ın berişendигин карасаңыз пайгамбарыбыз айтат, кайсыл адам истигфарга бекен болсо, дайым истигфар айтып жүргөн болсо, Allah Taala ага ар бир туңгуюктан жол ачып берет дейт. Ойлобогон жерден рызкы берет экен. Бул өзү күнөө жасап алып, күнөөсүнө кечирим сурап аткан адам да. Allah өзүнүн меримдүүлүгү менен бул адамга кандай мамиле жасап атат да. Ошол үчүн Аллахтын дайыма бизге болгон берешендиги биздин аткаргандан көрүп, аткарган амалыбыз, жасаган ишибизден көрүп көбүрөөк болот да. Өзү ушундай кылыш керек. Бир улуу аалымдардын бириси бал челек кылып, бал эме кылат экен, өндүрөт экен. Анан кошнасы бар экен, кошнасы ачка кичине кыйналып жашайт экен. Кошна бир күн кыйналгандыктан келип бул кишиден сураптыр, bir piyala bal verip koyospu, үйүбүздө жегенге эчтеке калбады. Десе, макул азыр деп кирип, bir чака бал алып чыгыптыр да. Анан алдында турган кызматчы сураптыр, сизден бул бир эле пияла сурады го, эмнеге bir чака берип ийдиңиз? Bir чака дегенде макул түшүнсө болот эле десе, баягы киши берешен киши айткан экен. Бул адам өзүнүн муктаждыгына ылайыктуу сурады, мен өз деңгээлиме жараша бердим депчи.
Allah Taala uşunday kılat. Biz özümüzdün dengelibizge jaraşa bayakı kata günü, kemçilik, ança munça kelişpeslikleri üçün Allah geçirip koy, uşunday kıldım ele, tiginday kıldım ele, Allah geçirip koy. Her birini elestetүү menen astagfirullah, kaysı bayakı balançanı kapa kılıp koydum ele. Astagfirullah, Allah senin hükümüңdü balança uçurda buzup koydum, geçirip koy. Allah Taala'dan keçirim surasak, Allah makul dep koyboy, aga sıylık menen жооп берип атат. Эми пендем кайсыл bir учурда жол таппай туңгуюктан кыйналсаң, мен сага жол ачып берип коем. Ошол үчүн истигфарды көбөйтүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз дагы күнөөдөн таза, пайгамбарлар маасум болот, күнөөдөн таптаза, бирок 70 жолу истигфар кылам дейт да. Күнөөдөн таза кишилер 70 жолу аткарган болсо истигфарды, эми күнөөнүн ичинде жашап аткан биз канча жолу аткарыш керек да. Өзү эртеден кечке истигфар кылсак да жетишпейт болчубуз, бирок Аллах ушул айда кечиримдин сезону кылып коюптур. Биз кечирим сурап коелу ошого. Аллах Таала бизди кечирет. Андан кийинки арга жок бар бир сурай турган нерсе, сурашыбыз керек болгон нерсе бул бейишти сурагыла Аллахтан дейт. Эмнеге? Аллахтын берешендиги ошончалык бул айда дагы Аллахтын берешендиги маалым болуп бизге билинип аткан учур, Аллах бейиштин эшиктерин ачып койгон. Тозоктун эшиктери жабылган. Күнөөгө болгон мүмкүнчүлүктөр азайтылган, соопко болгон мүмкүнчүлүктөр көбөйтүлгөн да. Аллах Тааладан эми бейишти сурап калгыла дейт. Берейин деп турган маалда бейишти сурап калгыла. Пайгамбарыбыз башка учурда айтат. Аллахтан бейиш сурасаңар, Фирдаус бейишин сурагыла. Ошол үчүн бул айда бейишти сурайбыз. Кантип сурайбыз? Эми муну сураганды ар бир эле акылдуу адам билет. Алла мага бейишти бер. Мен ал тозокко түшсөм корком, мен ал жакта, мен кыйналам ал жакта. От ал жак Алла. Сенин каарың келгендер түшөт экен. Туура мен деле ошолор катары сенин каарыңды келтиргенмин, бирок ошондой болсо да мени кечирип кое берчи. Мен тооба кылдым Алла, мага бейиш берчи деп Аллахтан бейиш сурасаңыз, пайгамбарыбыз айткан 4 нерсенин бирөөсүн көбөйткөн болосуз. Аллах Таала көбөйтүп берет. Аллах сизге ошол бейишти берет да. Андан кийинки дагы бир көбөйтүшүбүз керек болгон нерсе таауз минан нар, тозоктон сактык тилеш керек. Алла мени тозоктон сакта. Тозокко түшүп кал. Тозокко түшүшкө себеп боло турган менде себептер көп, бирок мен тозокко түшүрбөй эле койчу Алла. Деп Аллах Таала кайрыла беребиз. Аллахка кайрыла берсек, Аллах берет. Бизден эң сараң болгон бизден бирөө келип бер турчу дей берсе, акыры башыңыз оорган мешиде бере бересиз да. Сараң болгон биз ушундай болсок, берешем болгон Аллах Таала бир аз сураганыңызды эле берип жибере берет. Ошол үчүн бул айда биз көбөйтө турган нерселердин 4-өсү ушул экен. Аллах Тааланын жалгыздыгын баяндап, ла илаха иллаллах келимесин көп айтабыз. Маанисинде айтабыз, өзүн дагы айтабыз. Кыскасы ушул нерсени кайра кайталайбыз. Андан кийин истигфар кылып Аллах Тааладан жасап койгон буга чейинки Рамазанга чейин. Рамазанда туруп дагы жасап койгон күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурайбыз. Алла мени кечирип кой. Мен ушундай адаммын, мени кечирип коем. Тооба кылдым, кийинкисинде кайталабайм деген ниетте Аллахтан истигфарды көбөйтөбүз. Андан кийинкиси Аллах Тааладан бейишти сураганды көбөйтөбүз. Эми Алла мага бейишти бер. Мен угуп калдым, ушундай жакшы жер экен, ал жакта башыңда оорубайт экен, кедейде болбойт экенсиң, картайбайт экенсиң. Эч кыжалатчылык жок экен, ошону мага берчи. Бул жакта жаман кыжалат болуп кеттим, кыйналып кеттим. Мен ошол жакка Аллахтан сурайбыз. Андан кийин Алла, мен тозок дегенди уктум, ушул өтө кайгы капанын орду экен ал жак, от экен, асты от, үстү от, оң жак, сол жак. Ал жактагылардын кийими дагы оттон болот экен. Алла, мен ал жакка чыдабайм, мен ал жактан сактачы деп Аллах Тааладан ушул сөздү көбөйтөбүз. Демек ушул 4 нерсени көбөйтсөк, иншалла көп сурай берсек, Аллах Таала мээримдүү, аны сөзсүз берет. Дагы да тезирээк алып алыш үчүн башкаларга дагы сурап кое беребиз да. Ошондо Аллах Таала бизге тезирээк берет. Аллах Таала баарыбызга айтылган сөздөргө амал кылуу насип кылсын.